Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында 60 миң сом параны кайра кайтарып жаткан учурда Жети Өгүз райондук прокурорунун орун басары жана Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Иликтөөдө такталгандай, прокурор тергөөчү менен бирге Кыргызстандын жаранынын кылмыш ишин кыскартыш үчүн 100 миң сом өлчөмүндө пара талап кылып, 60 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын алган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдарды Жазык кодексинин 326-беренеси боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адамдар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилишти. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Кармоо операциясын УКМКнын коррупцияга каршы күрөш башкармалыгы менен башкы прокуратуранын өздүк коопсуздук жана кызматты ириштирүү бөлүмү чогуу жүргүзгөн. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү журналист Мирбек Атикеев үй бүлөсү менен Швецияда экени жеке булактар маалымдады. Бирок анын качан жана кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Азырынча тиешелүү расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек. 7-8 августта Кой Таштагы окуялардан кийин Мирбек Атикеевдин кармалганы айтылып, бирок Ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Атикеев азырынча суракка да чакырыла элек экени маалымдалган. Ага чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Мирбек Атикеев журналист катары эмес, Кой Таштагы окуяларга күбө болгон адам катары суракка чакырылышы мүмкүн экенин билдирген. Журналист Мирбек Атикеев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка алып кетиш үчүн келген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери күтүүсүздөн кирип келген биринчилерден болуп коомчулукка жарыялаган. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Андагы мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылыш натыйжасында УКМКнын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 1-түзөтүү абагында 19 жылга соттолгон кылмышкер качууга аракет кылган. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 17 октябрь күнү эртең менен болгон. Анда 31 жаштагы соттолгон жаран качууга аракет кылган. Кылмышкерге постто турган кызматкер 2 жолу ок аткан. Мындан улам ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Учурда абалы канааттандыраарлык. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды, деп билдирет басма сөз кызматынан.